Саламатсызбы Каракол шаарынын тургундары. Бүгүн биз Жогорку Кеңештин депутаты Рахат Мырзабековнанын ачыла турган Каракол шаарындагы коомдук кабылдамасынын ачылышына келип отурабыз. Анда эмесе ачылышка күбө бололу. Караколдун тарыхында десем болот, жаңылышпайм. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Жунушбаева Рахат Мырзабековнанын коомдук кабылдамасы ачылып, мындан ары иш алып баруу алдында турат. Сиздердин колдооңуздар менен, жалпы элдин колдоосу менен Кудайым буйрса, жакшы демилгелерди элибиз үчүн, жерибиз үчүн Рахат Мырзабековна менен биргеликте иш алып барабыз деген чоң үмүттөрүм бар. Келген коноктор азыр ушул атайын жалпы командасы менен ушул Рахат Мырзабековнаны колдоп келген инсан Исафбаев атындагы Бесбат коллежинин директору Жомарт Жекшеновичке сөз берилет. Рахат Мырзабековнага өзүнө сөз берели. Саламатсыңарбы, урматтуу Каракол шаарынын тургундары, жетүүбүздөн келген коноктор десем болот, биздин тарапташтар, командабыз. Сиздер менен бүгүн көрүнүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Мен ушу шайлоо учурунда эл менен жолугушуп жүрүп, менин эң биринчи эл алдында элге берген сөзүм бул ар бир райондун борборуна жана Каракол шаарына коомдук кабылдама ачылат деген сөз бергем. Бүгүн ушул ишке командабыз менен ушул ишти ишке ашырып жатабыз. Алдыңыздарга Каракол шаарында коомдук кабылдама ачылып атат. Ар дайым сиздер үчүн эшиги ачык. Бүгүн Каракол шаарында негизи эле ысык көлдө биздин командабыз чоң. Биздин команданы анан акырында дагы бир жолу силер менен тааныштырып кетем. Бул жерде ошо менин коомдук жардамчыларым жумушта болот, иште болот. Силер менен тыгыз байланышта иштешет. Мен дагы бат-баттан келип силер менен жолугуп кетемин. Анткени берген сөзүмдү мен эл алдында аткарышым керек. Эң биринчи берген сөзүм ушу коомдук кабылдама болчу. Ушундан баштадык. Мындан ары дагы сиздер менен тыгыз байланышта иштешкенге даярмын. Кат түрүндө болобу, ооз-эки болобу келип өзүңөрдүн кабылыңарды, кандай маселелериңер бар, кандай көйгөйлөр бар, чечилбей келаткан кандай маселелер бар, биз угуп турууга даярбыз. Анткени биздин негизги ишибиз бул депутат катары эл менен жана өкмөттүн ортосундагы көпүрө бул бизбиз. Силердин үнүңөрдү өкмөткө жеткизип турган ошол трибунадан болобу, министрликтер менен, өкмөт менен тыгыз байланышта иштеп, жеткизе албай аткан маселелерди, жеткизе албай аткан көйгөйлөрдү жеткизип туруучу бизбиз. Силер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Рахмат. Биздин коомдук кабылдаманын ачылышы менен баардыгыбызды куттуктайм. Негизи эле Каракол шаарынын тургундарын куттуктайм. Биринчи Каракол шаардан баштадык, андан ары жетүүбүз менен Тоң районуна өтөбүз. Силер үчүн бул силердин офис десек болот. Келиңиздер, ушул жерге келип, бардык маселелерди ушул жактан чечкенге чогуу аракетте бололу. Рахмат. Ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Азыр мамлекет тараптан, президентибиз тараптан дагы негизи эле Кыргызстанга эмес, Каракол шаарына, ысык көлгө өзгөчө көңүл бөлүнүп атат. Мына жаңы генплан түзүлүп атат, жолдор салынып атат, мектептер салынып атат. Албетте эми бул көп убакыт керек. Баардыгын 5 жылдын ичинде жакшыртып ийүүгө убакыт аз, дагы убакыт керек. Мындан дагы көп иштер жазалат. Биз ошого президентибизге, өкмөткө биз дагы көмөк болуп, өз жардамыбызды баардыгыбыз беришибиз керек. Рахмат. Урматтуу катышуучулар, келген коноктор, атайын ачылык баракчалар менен биздин ушул демилгелүү жарандарыбызды сүйлөө учуру келип жетти. Фатима Нуракуновна, Ысык областына байланыштуу маанилүү маселелерди көтөрүүгө жана тургундар менен жүргүзүп жаткан жарандык активдүү ишмерлигиңиз үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сиздин кайдыгер карабаган мамилеңиз, жаратманыңыз жана коомдун өнүгүшүнө болгон салымыңыз жарандар менен болгон диалогду чыңдоого чоң жардам берет. Сизге чын ден соолук, макулатчылык жана коомдук ишмерлигиңизге мындан аркы ийгиликтерди каалайм. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Рахат Жунушбаева. Ошондой эле асыл баракча менен Алим Рафикович сыйланат. Ошондой эле асыл баракча менен Кайрат Оразакунович сыйланат. Кол чаптырабыз. Расыл баракча менен Нурзат Тойчубековна сыйланат.
Кол чаап турабыз. Анда ачылышка өтөлү. Фатима эже келип берсеңиздер, биздин команданын эң улуу эжекебиз Фатима эже. Болот байке, Фатима эже келип берсеңиздер. Команданын эң улуусу. Келиңиздер, кол чаап турабыз. Каракол шаарынын тургундары бар бекен.